Ар бир чыгармачыл инсандын маңдайына жазылган тагдыры болот экен. Ошол тагдыры алдыга жетелеп, максат менен эчең кыйынчылыктарды жеңдирип, максатына жетүүгө жол ачып, бийиктиктерге жеткирет. Ошондой чыгармачылыктын түйшүктүү жолунда тагдыры максатына жеткирген дасыккан талант, сахна чебери, кыргыз эл артисти Асыл Набиева. Мен өзім дүпүйгөн карабактуу чоң жакшынакай бир айыл Сынташ айылында төрөлгөм. Анда биз кичинекей клубубуз болор эле. Анда кинолор келип турчу. Анан кийин эле бир сонун кино келиптир, салтанат деген деп кичинекей балдар дүрбөп эле калдык. Кино башталды. Окумуштай сонун кино экен. Аттын үстүндө бир атты чаап баратат. Бир эмнегедир башкача бир сезим пайда болду. Башкача бир эргүү пайда болуп өзүмөн желпинип эле калдым да. Анан көрсө бул Бакен Кадыкеева эжекебиз экен. Ошол эжеде актриса болсом деген үмүтүм чоң болду. Ошону көздөдүм. Ошого чейин келип анан эми адамда жети өнөр бирге төрөлөт экен. Ошонун бир өнөрү ушул актёрдук чеберчилик. Мен ушуну улантып келатам. Атамдын каршы болгонуна карабай 10 классты бүткөндөн кийин анан Бибисара Бишеналиева атындагы институт искусствого келип тапшырдым. Мен ошондо чоң залкар, абдан акылга терең, өзү көрөгөч, баардыгыбыздын көзүбүздөн эле билип койгон ошо Класс Абдыкадыровдун 1979 театрга барган кезде Эрменбек Токтогулов башкы режиссер болуп иштеп турган, азыр эсимде турат. Ошондо Шекспирдин Виндзордук койзекелер деген чыгармасын коюшкан. Ошол жерде башкы ролдордун бирин Асыл Набиева ойноп, анан биринчи ушу алгачкы жолу Зор Акылова экөө сахнада комедиялуу ролду жаратканы азыр ушул кезге чейин эсимде. 1979 жылы Асыл Набиева Муратбек Рыскулов атындагы Нарын областык драма театрына актриса болуп кирип, актёрдук карьерасын баштайт. Табигат берген таланты, келишимдүү өң келбети, угуучуну өзүнө арбаган жагымдуу коңур үнү, сахнадагы бийик жөндөмдүүлүгү менен элдин көзүнө көрүнүп, ойногон образдары көпчүлүктүн жүрөгүнө жетип, оозго алынат. Ошол Нарын театрында иштеген жылдарым мен өзүмдүн алдыга койгон Бакен эжедей болсом деген, ошондой актриса болсом деген максатымды ошол көп жылдар мени максатыма жеткизди. Мен ал жерде окуп келген билимим менен театрдан алган тажрыйбамды айкалыштыруу үчүн менин бактыма же болбосо менин ошолдошума өтө таланттуу, абдан Кнебелден окуусун бүтүп келген Алмаз Арлыкбеков деген режиссер келип биздин театрыбызга кошулду. Ал жөн гана режиссер эмес, ал педагог режиссер экен. Асыл Набиева Нарын театрында актриса катары калыптанып, ошол театрдын мектебинен тарбияланып чыкты. Аны актриса катары ачкан, албетте, таланттуу режиссер Алмаз Сарлыкбеков болду. Ал Асылдын актёрдук дараметин баалап, коркпостон эле Чыңгыз Айтматовдун эрте жазда келген турналарында инкамалдын, бетме-бетте бурулдун, Достоевскийдин Кылмыш жана жазасында Катеринанын, Шекспирдин Король Лиринде Ганерилиянын ролдорун берген. 1986 жылы Москвада 20 жылдан кийин биздин Кыргыз драма театры барат. Биздин мамлекеттик Кыргыз драма театры Москвада гастроль өткөн Малы театрдын сахнасында.
бир жыл өтпөй 1987 жылы ошонун аркасынан эле уда Нарын театры барат. Нарын театры эмнени көрсөтүш керек эле? Нарын театры корольдү көрсөтүш керек болчу. Нарын театры кылмыш жана жазаны көрсөтүш керек болчу. Нарын театры эрте келген турналарды көрсөтүш керек болчу. Анткени бирөө албетте Айтматов, Шекспир, үчүнчүсү дүйнөдөгү эң татаал авторлордун бири болуп эсептелген Достоевский. Мына ушул 3 спектакльде тең Асыл Набиева бар. Бир 1986 жылы Нарын театры Алмаз Сарылыкбековдун жетекчилиги менен Москванын Малый театрында өзүнүн 10 күндүк чыгармачылык отчетун берген. Театрдын репертуарындагы алмаз койгон Уильям Шекспирдин Король Лир, Достоевскийдин Кылмыш жана жаза спектакльдерин көрүүчүлөр жакшы кабыл алышып, жогорку баасын беришкен эле. Бул спектакльдерден кийин Капар Медетбеков ойногон Король Лир, Асыл Набиева аткарган Гонорилья менен Катеринанын ролдоруна белгилүү театр иликтөөчү Елена Ивановна Полякова да жогорку баасын берген. Асыл Набиева театрдын мыкты актрисасы гана эмес, жаштарга жол көрсөткөн мыкты насаатчы. Театрдын коомдук иштерин аркалаган уюштургуч. Чүй театрында да Асыл Набиева Бектен Абдылдаев койгон этаптуу спектакльдерде ойноп, таланттуу актриса катары бир топ көрүнүктүү ролдорду жаратты. Асыл эже менен мен иштегениме мындан азыр эсимде жок, бир 6-7 жыл болуп кетти точно, даже андан көп болду окшойт. Мен ушул Чүй театрында документалдуу спектакль койдум эле, Уламыштан уланып деген. Анан ошол жерде Асыл эже бир мугалимдин ролун ойногон. То есть ал спектакль негизи азыркы күндүн биздин замандаштардын реалдуу адамдардын образдарын чагылдырган спектакль болчу да. Анан Асыл эжеге ошол Совет убагындагы иштеп келген, илгертеден бери мугалимдик кесипти аркалап келген адамдын образын жараткан. Актрисанын көп жылдык үзүрлүү эмгеги бааланып, бир катар сыйлыктар менен сыйланган. Актёрдук кесип адамдын жан дүйнөсүн ээлеп алган. Күндүр-түндүр ойлонтуп, кыйналтып роль жараткан. Ошол каармандын ички дүйнөсүн ачкан. Ары сыйкырдуу, ары түйшүктүү, ары адамдын жан дүйнөсүн тазарткан татаал кесип экен. Мен ушул даражага жеткирген, адам кылып калып танткан, турмуштун ачуу таттуусун билдирген, тереңдигин түшүндүргөн, көптөгөн кыйынчылыктарды жеңдирип, бийиктикке жеткирген өмүрүмдүн байлыгы, өмүрүмдүн кубанычы. Мен өмүрдө бекер жашаган жокмун. Мындай иштерди кылдым деген өзүңдү ыраазы кылган кесибиме, тагдырыма ыраазы. Арбаңыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар, жалпы театр сүйүүчүлөрү, жалпы меймандар, Чүй областык Шаршен Термечиков атындагы музыкалык драма театрына кош келипсиздер. Биз өтө кубанычтабыз. Бүгүн биздин театрда өзгөчө бир чоң майрам болуп атат. Себеби мына ошо Кыргыз театр искусствосуна чейрек өмүрүн, ак эмгегин арнаган Кыргыз Республикасынын эл артиси Асылгүл Набиева эжекебиздин 75 жылдык торколуу тоюн белгилеп жатабыз. Рахмат. Анда эле мен ушу куттуу сахнага куттуктоо сөзүн айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Надырбеков Союзбек Надырбековичти чакырып коелу. Бүгүн биз
Кыргыз театр өнерінің сыймығы Кыргыз Республикасының эл артисти Асылгүл Набиеваның 75 жылдық мааракесин белгилеп жатабыз. Бул күн анын бай чыгармачылык жолуна, улуттук маданиятка кошкон эбегейсиз салымына арналган чоң урматтоонун белгиси. Асылгүл эженин өнөр тармагындагы эмгеги жогору бааланып, анын мааракеси Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин бекитилген 25 жылдагы жалпы улуттук ведомстволук жана жергиликтүү маанидеги юбилейлик иш-чаралардын тизмесине киргизилген. Бул анын чыгармачылыгынын мамлекеттик деңгээлдеги зор мааниси дагы бир жолу тастыктап турат. Өмүр бою Нарын облустук музыкалык драма театрында, андан кийин Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук театрында эмгектенип, 60тан ашык образды аткарып, ар биринде адам тагдырын, мүнөзүн жана ички дүйнөсүн чеберчилик менен ачып берди. Асылгүл Набиева сахнадагы таланттуу актриса гана эмес, жаш муунга багыт көрсөткөн устат, театр жамаатында урмат сыйга ээ улуу муундун өкүлү. Урматтуу Асылгүл эже, Кыргыз сахнасынын даңазасын көтөргөн, улуттук маданиятыбыздын бирмети болгон инсандардын бирисиз. Жараткан образдарыңыздын элибиздин көркөм табитине байытып, руханий дүйнөсүнө чоң таасир калтырды. Сизге бекемден соолук жана чыгармачылык, ийгиликтерди, үй бүлөлүк жаркын күндөрдү каалайбыз. Анда эмесе куттуктоо сөзүн айтуу үчүн биздин кадырлуу коногубуз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевич. Бизде көп мындай жылдыздардын 90 жылдыктарын, 120 жылдыктарын, сиз барсыз. Эже биз ушунчалык бактылуубуз, сиз арабызда, сиз ушул жерде эле болгонуңуз жакшы. Мага рухсат берсеңиздер, мен ушул биздин өкмөт башчы, администрация жетекчисинин куттуктоосу бар эле. Урматтуу Асылгүл Набиевна, сизди Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин, президенттин администрациясынын жана жеке өзүмдүн атынан кутман курагыңыз 75 жылдык мааракеңиз менен чындыгында куттуктаймын. Бул Адылбек Алешевичтин кайрылуусу. Искусствосунун сырдуу дүйнөсүн, Шекспирдин Король Лир, Макбет пьесаларындагы, Достоевскийдин Кылмыш жана жазасындагы, Айтматовдун Кыяматындагы образдарды элибизге тартуулап, бирде шыбыраган, бирде мезгилдеген, бирде толкуп ташкан сезимдерди эске алып, руханий дүйнөгө дем берип, турмуштун бороон чапкыны менен шаңга бөлөнгөн жеңиштүү, жемиштүү күндүн ракатын сахна жана экран аркылуу элге жеткирген сиздей залкар талант Кыргыз Республикасынын эл артистинин ушул мааракеси жалпы элибиздин майрамы деп билебиз. Сиздин чыгармачылык эмгек жолуңуз мамлекеттик телерадио комитетинин адабий драма редакциясында башталып, жылдызды кол менен кармап, булутка жүзүн чайган мекендештерибиздин жашаган бийик тоолу Нарындын Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драма театрында уланган эле. Азыр болсо Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрында көркөм жетекчи, андан соң сахна чебери болуп эмгектенип, бүгүн да толкулган чыгармачылык дем менен жаңы образдарды жаратуудасыз. Сиз улуттук кинодо өмүр жазы, төрөлүү үчүн өлүү, айыл өкмөтү, уурунун махабаты сыяктуу тасмалардагы жараткан образдарыңыз көрүүчүлөрдүн нечен муунунун эсинде сакталып кала бермекчи. Сиз өзүңүз өтө жогору баалаган Бакен Кыдыкеев атындагы сыйлыктын ээси болдуңуз. Эл аралык Чыңгыз Айтматов сыйлыгынын жана Түрксөө эл аралык уюмунун медалынын ээси болуп, Кыргыз искусствосунун эл аралык аренага алып чыккан инсандардын бири деп сизди жогору баалайбыз. Өзүңүз далай заркарлардан тарбия алгансыз жана сизден тарбия алган жаштар Кыргыз искусствосуна көрүнүктүү салым кошуп, эстафетаны алган колдор татыктуу болот деген ишенимибиз күчтүү. Өмүр жолуңуз дагы көп ийгиликтерге, кубанычтуу окуяларга толсун, үйүңүздө дайыма береке болсун деген ак тилегимди билдирем.
урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациянын жетекчиси Адылбек Касымалиев. Бүгүнкү биздин эжекебиздин тоюнун коноктору, коллегалары, мен бул жерде улуттук статистика комитетинин төрагасы катары эмес, жекенин идиси катары чыгып турам. Биз ошо Ысык-Ата районунун Сынташ айылынан болобуз. Эжекебиз ошол жерде төрөлгөн. Биз болсо инилери катары сыймыктан ушундай эжекебиз бар экен. Бүгүнкү күнгө чейин ошол жаштарга кандай тарбия берип жатат, өзү дагы сахнада кандай деген ролдорду жаратып жатат. Эжекебизге ушундай баалап эмгегин эл артисти деген наамды алганы биз үчүн чоң сыймык. Биздин районубуз, элибиз, айылыбыз абдан сүйүнүп жатат. Ушул 75 жылдын менин оюмча бир 55 жылы ушул сахнага арналса керек. 20 жылы баарыбыздын бала болсо керек, окусак керек, жокусак керек буга чейин ошо 55 жылдагы абдан чоң мезгил. Дагы бир жолу куттуктайбыз баарыңыздарга, дагы бир жолу биздин элдин атынан, бир туугандардын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Эжеке, туулган күнүңүз менен. Biz эми кичине мектепте окуп жүргөндө биз эми бири-бирибизди көрбөй калдык. Бирок кийин ушу айылыбызда асыл эжебиз ар дайым ошо актер экенин, драм театрда иштээрин билчү элек. Эми биздин айыл шаарга жакын болгондуктан ушу класстардан 4-5 класстан баштап автобустар келип, ушу драм театрга, опера балетке ар дайым алып келип жүрчү эле. Ошо биз актерлорду көрүп, ар дайым асыл эжебиз да ушулардын арасында турбайбы деп өзүбүзчө кубанып ойлоп калчу элек. Көрсө асыл эжебиз ал убакта Нарын театрында экен. Эми асыл эже менен кийинки 15 жыл жакшы бири-бирибизди билебиз. Асыл эже бул эми чыгармачылык актер болуш же артист болуш, мисалы 1000ден 1 адам болот. Мисалы башка кесиптерде 100дөн 100ü болсо, 100дөн 50-сü болсо, эми бул артисттер, актерлор, бул 1000ден 1 таланттуу адамдар болот. Биз ар дайым сыймыктанабыз. Жана ошондой эле асыл эже ушул жерде отурган коллегаларыңар менен, ушул жердеги таланттуу, жаратман, биздин маданиятты көкөлөтүп келаткан баарыңарга биз ар дайым таазим кылабыз. Эже дагы бир жолу торколуу тоюңуз кут болсун, бар болуңуз, кыргыз элине дагы керексиз акыл насаатыңыз, ошондой эле баардык тажрыйбаңызды жаштарга калтырып туруңуз. Бар болуңуз эже. Урматтуу замандаштар, урматтуу ушул абдан бийик деңгээлде өткөрүлүп аткан биздин мен чын эле айтып коеюн, карындашым Асылгүл Набиеванын абдан чоң тоюна даярдык болуп, ушуну өткөрүп атканыңарга мен абдан сыймыктанам. Биринчиден айтарым дегенде, муну айтпай койсом туура болбойт. Мен сизди көп жылдардан билем. Көп жылдардан бери жылуу сөзүңүздү угуп жүргөн кишилердин биримин. Жылуу сөзүңүздү жалаң элеп келип, мына колду кармап айтып жүргөн мезгилдер эмес. Сиз сценадан айтып жүрдүңүз. Сценага чыгып алып, каерде болбосун. КТР'де иштеп жүргөндө болобу, Нарында иштеп жүргөндө болобу, мына Чүйдө иштеп жүрөсүз. Ушулардын баарында дайыма сиздин өңүңүз, сиздин саламыңыз мен дайыма жүрөгүмдө болчу. Мен бүгүн жакшынакай куттуктоолор болду. Өзгөчө өкмөт, Эдил Кылдыбаев жакшынакай сөздөрүн айтты. Өкмөттүн баасын айтып берди. Сиз республиканын деңгээлиндеги адамдын биринин бирисиз. Республикадагы адамдардын, артисттердин сценаны байлап алган, бири кармап алган кишилердин бири катары ошорго чыгып, өзүңүздүн оюңузду, өзүңүздүн басып өткөн жолуңун жалаң эле эмес,
элдин ошол ролдогу кишилердин мүнөзүн, ишин, жолун айткан кишилердин бирисиз. Муну баарыбызга эле баягы айта албайбыз. Баарыбыз эле ушуну баягы художественный көтөрө албайбыз. Сиз болсо өмүр бою ушуга өзүңүздүн багыңызды, өзүңүздүн жолуңузду, өзүңүздүн ишиңизди ушуга байлап, ушуну абдан жакшы бийик деңгээлде аткарып келатканыңызды бүгүн жанагы айтылган докладта, биздин канат сагынычтын докладында жакшынакай айтылды. Мен ушулардын баарына кошулгум келет. Сизге ден соолук, Сизге жолуңуз дайыма ачык болсун, асманыңыз ачык болсун, жолуңузда эстеке болбосун. Биз биринчиден, экинчиден эң негизги айтарым. Сиз ушул убакка чейин иштеп келаткан кишилердин бирисиз. Сиз ушул убакка чейин ушул театрдагы жаштарга үлгү көрсөтүп, ошолорго жол көрсөтүп, өзүңүздүн жолуңуз аркылуу башка ролдор аркылуу берип атканыңыз бул абдан чоң сыймык. Мына ушундай чоң иштерде улантып эле, бизди сүйүнтүп эле жүргөнүңүзгө биз абдан ыраазы болор элек, сүйүнөр элек. Аман эсен болуңуз, жакшы болуңуз, бар болуңуз. Дайыма сизди сүйгөн, сизди урматтаган кишилердин биринин бири катары мен простой Кара Жумагулов деп айтып коюп атам. Асыл Набиева эжекебиздин торколуу тоюна келип, жакшынакай каалоо тилектериңиздерди айтканыңыздар үчүн Асыл эженин атынан жана жалпы театрдын атынан сиздерге чоң ыраазычылык айтмакчыбыз. Рахмат. Ал эми азыр болсо сиздердин назарыңыздарга белгилүү жазуучу Кубатбек Жусупалиевдин Күн автопортретин бүтөлек аттуу драмага сиздердин назарыңыздарды бурмакчыбыз. Башкы ролдо биздин эжекебиз Асылгүл Набиева эжекебиз ойнойт. Рахмат. Анда эмесе спектакльге көңүл бөлөлү. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Атайын убактыңыздарды бөлүп, жан дүйнөңүздөрдү азыктандырып, биздин театрыбызга келип отурасыздар. Биз абдан кубанычтабыз. Негизи бүгүн бизде өзгөчө күн. Биздин театрыбыздын сыймыгы, деги эле кыргыз элинин сыймыгы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Асылгүл Набиева апабыздын 75 жылдык мааракеси. Ушул торколуу тойдо сиздер менен жүз көрүшүп отурганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Сиздерге чоң рахмат. Анан дагы айта кетчү нерсе, ушул коюлган чыгарма биз үчүн өтө маанилүү. Кубатбек Жусупалиев Күн автопортретин бүтөлек. Романга балалык жылдар эсине түштү. Чоң энеси, атасы, кабылан жөнүндө ойлонду. Кабыланды ит атарлардын атып салышкандыгын эстегенде ич ачышты. Кабыландын өлүмү Романга эң акыркы, үчүнчү катуу жоготуу болгон. Ошондо Роман чоң энеси, атасын жоктоп ыйлаган. Окшош болуп, адамдар
Кимге окшош болот? Адамдар кимге окшош болот? Адамдар кимге окшош болот? Жамгыр келе ак жаан эмес, ак жамгыр жаат. Роман көзүн жумду. Ошол кызды көргүсү келди. Буралып басып, ак пери келатат. Uzun ак көйнөгү жер шыпырат. Роман өз дүйнөсүнө ушинтип шуңгур. Бул картаң күздүн камчылары. Үйдөн чык деп атат. Адамды көз жашына окшош. Адамдын көз жашы туздаганда адамдар эмнеге ыйлашат? Туз жанын ачтырат. Анан Ата, кимменен сүйлөшүп атасың? Ата, Тамчы. өлүм менен сүйлөшүп жатам. Алдагы жерге бир нерсе коюп кой. Çık! 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 Eşikte uğrum ışıktın basığınday. Ünsüz, көңүлсүз, күздүн жамгыры жаап жаткан эле. 2 күндөн бери жайт. Тамчы. Тантык адамга окшош. Пушкин 4 мезгилдин ичинен күздү жакшы көргөн. Бечара Пушкин. Ушул күздүн эмнесин жакшы көрдү экен? Роман жаздыкка башын каткандан кийин гана Камилдин тамчы жөнүндө айткандарын эстеди. Чык. Чык.
Işık çarpmış. Karma. Karma. Ay. Karma. Karma. Çap. 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 Roman. Çavuz. Işık çarpmayız. Ya. Allah'ım. Demez. Ya. Beri gel. Beri gel. Şutaşasın mı? Şutaşasın mı? Beri gel. Durma. Tek. Tek. Tek olasın mı? Tek. İyi. Karavay taraf. Tek. Ha? Tek olasan tek. İyi. Temesin mi? Oh. Öldürme. Öldürmedi. Öldürme. Öldürme. Taş bir. Taş. O yerde taş değil mi? Gıç değil. Evet. Teyip kana başlasın mı? Uşakta öldürgünleri öldürüp taşlayayım ya. Ya. Durayım mı kaç? Tozokka düşüyorsun sen. Işıkta öldürgen Jaman. Al adam sözsüz tozokka düşüyor. Ölgöndü. He? Dek olsun esine kaçırdı. Neyse başkası sonunu öldürün. Vallahi bak. Algebраdan çıkardın mı? Ne seni başkası sonunu öldürün. Ne ben bilesin mi? Tamçı mı ne? Kanday tamçı. Kanday tamçı? Tamçı. Mesele, Türk'ü baylar. Türk'ü baylar durup, tak dövümen, tak çıkıyla, tak çekene tam çıkandır. Alan tam çıkamıyor, tamıyor. Halı çekene, halan niye geçenet? Hova, halı bırakacak mı kendine? Bir caskanı kalacak kendine geçenet. Anam bir vakti yıkras. Kamil ağa oldu Antbey. Antbey boşalt koy. Boşalt koy. Eller. Anamdan boşalt koy ulaşı. Kamil ağa. Hamle bozu. Boşalt koy. Çık. 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 Anam bir vakti. Şak.
Пушкинди күздү жакшы көргөм. Гитлерди эмдеге тамчы менен өлтүрүшпөйт? Bir tüp dal, şümüröygön tala, ünsüz asmandın kıyındısı, terezeden alısты tiktегisi келет. Бирок тиги сороюп тосуп алат. Роман тоого чууланды. Терезенин түбүндөгү жалгыз түп талына ырайымы келди. Менин досум жылаңач эркектей тартайып ыйлап турат. Үстүндө чокон жалбырагы жок. Шамал токмоктоп кеткен. Же бутагына чылбыр илинбейт. Бир дагы от байлана элек. Атам болгондо ат байланаар эле. Атам болгондо ат байланаар эле. Атам болгондо ат байланаар эле. Бирок Роман бул оюна тереңдеп киргиси келген жок. Пушкин деп айтсаңыз, сені. Пушкин. Пушкин емес ene. Пушкин деп айтыңыз. Пушкин. Пушкин емес ene. Пуш, анан кин. Пушкин деп койбоду. Гүлгөнү атасына окшош. Күлкүсү атасына окшош. Гүлгөнү атасына окшош. Ne? Olup dursanız. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна глушь лесных сосновых, давно ждешь меня. Ата, Ты потом. ушундан көрөчү геситиңди окусаң түшүнөт элем. Сравесет. Эне, естердечи, бүт эле болма жөнүндө жашат, сен аны баары эле түшүнбөсүң. Түшүнөм ата. Түшүнсөң айтсаң да, атом бомбасы деген эмне түшүнөсүңбү? Атам пампайын. Мактанмаңыз сени. Гиладиш забыл. Кетtim деген сөз чоң энеге дайыма жат угулат. Романдын
туман каптап келатат деп койгону чоң эненин эсиндегилерди козгоду. Чоң эне өзү жөнүндө аз ойлонот, а небереси жөнүндө дайыма ойлойт. Романдын ыңаалап жерге түшкөн күнү согуш чыккан. А ошол эле согушта канчалаган Романдын аскер аталары өлдү экен. Ошол аскерлердин бардыгы менин балдарым эле деп ойлоду чоң эне. Романдын азыркы дөпүрөстөнүп, туман каптап келатат деп койгону чоң эненин эсиндегилерди козгоду. Азыр чоң эненин фильми башталат. Күндүн дүбүртү мына дүйнөнү дүңгүрөткөн музыка башталды. Бул симфония апогей, белгисиз композитордун күнгө жазган гимни дешет. Чокуларда ырдап жатышат. Бул тиричиликтин гимни. Эй, угуп калгыла адамдар! Дешет алар. Күн тоодон башпакты. Күн талаада жаткан айнектин сыныгына жармашты. Бул күндүн күзгүсү. Күн жаш көчөттөргө тийди. Адамдар агынын көчөттөрү. Буларды кече согушка узап кеткен балдар тигишкен. Алар өздөрү тиккен көчөттөр сымал жап-жаш. Күн чоң энеге жармашты. Бүгүн эл көп. Көпчүлүгү балдарын согушка узатканы келген энелер. Көпчүлүгү балдарын өлүмгө узатканы келген энелер. Чоң эненин куржунунун ичинде уулу Касымга деген тамак аш бар. Бүгүн чындап эле эл көп. Бүгүн согушка жөнөшөт. Бүгүн согушка жөнөшөт. Жарым жолгочу эл машта болбойт экен. Жарым жолдан кийин ана машта болот экен. Жөө барат экенбиз. Күткөн мезгил да келип жетти. Kasım.
Çakan guduktan su sızıp alğanday ayın içi аңгырай түшөт. Ajabı, düşü kocakluğundan kaça turgan boldu. Duanın borunda canlar. Çıkın. Çuan borgancı. Turgan. Ajabını bulandı karanlısı gelmiş. İşte geleceksin. İşte senin ağrını uzatın. Boşalışın canlı. Bakıyorum kalınacağım. Çağlarından boşa çalgı çalışan. Kaynatasından çalgı çaman. Gelindir. İşte çaydan eşeğe barışmay oldu. Çağlarım çımışkanca. Buldağı soğuştun bir zakonu. Bulda soğuştun bir zakonu. Ay toğu battı.
Tün periştelerinin ünü basıldı. Perişteler jaydak eşeklerine minişti. Jambı kaynatası ökö daima işten birge kaytışat. Kaynatası jö. Jambı eşekçen gel atıştı. Jö gel atkan kaynatasını estey koyup jambı eşekten düştü. Minip alыңыз ата. Kaynatası un çıkpастан eşeke mindi. Мындай түндөрдө карыларга уйку, жаштарга күлкелego кадемин каткан согуш. Kaynatası gelинине бооруду. Жамбыда кайгылуу боло түштү. Дуалдын бооруна илинген жүгөн камчы жөнүндө ойлоду. Үйгө түк баргысы келген жок. Kaynatası kolon soluğu tercihtanat. Jambı erkektin jытын ушунчалыk сагынгандыгын эми тойду. Анын канчалык ынтызарланса да көгүчкөндөй тикчийген көкүрөгү kaynatасынын денесине тийип кетип жатты. Kaynatасынын денеси дүрретет. Jambı унчукпай келатты. Kaynatası kolon soluğu tercihtanat. Jambынын oyunda erkektin jытын ушунчалыk сагынгандыгын элестетти. Анын oyunda күйөөсүнө эркелеп кучактады. Анын oyunda күйөөсүн öptü. Jambынын oyunda kүйөөсүнө дагы эркеледи. Kucakladı. Anın oyunda göğsün dağı öptü. Jambının oyunda gözüne hiç nerse görüngen çok. Kandaydır bir güç, ayban, zor, dülöy güç anı eğilip barattı. Ben aybanmın.
Beşinci yılcık. Men seni akıllı balama dese. Sen uktadın mı ata? Yok, uktagadım. Жоқ деген сөз жақсы сөз. Егер бұл сөз болбосо, анда эмне болор эле? Анда адамдардын баардыгы калпыча болушмак. Заматта үйдүн ичи караңгы боло түштү. Чоң эне шумдуктуудай удурулуп келаткан жөө туманды кайрадан элестетти. Жамгыр сейилдей берди. Ata, eteğinde aldın mı? Тегирменде эрикпейсиң. Men kettim ene. Мен күндө олтура берем. Men kettim ene. Aysiz bolsa uktаңыз, makul mu? Gün var mı? Var ene, var. Men kettim anda ene. Ay oylap duruyor bir tezeye gel bakalım. Koyunda bir temin yok mu? Yok. Sana yapmış. Değil mi? Yok. Onu duruyor bir kız gelip durdu. Роман менен чоң эненин кышка даярдыктары ушул. Тегирмен, отун. Men kettim anda ene. Kayaka? Mektepte? Karangı tünde mi? Oyun koyuyorsun. Роман калп айтты. Көзү жок адамга калп айтуу оңой. Үйдүн ичи көрдөй капкараңгы. Чоң эне төшөктүн четинде бөжөйүп кыйлагы олтурду. Кайра өйдө турду дагы. Жапыска алган ачып, сырттагы түндү тыңшады.
Karjıttanat. Üydün içi jım-jırt. Бирок чоң эненин сүйлөгөнү, басканы угулат. Gel kargatı biz tozamız. Raman sen de kuşunsun. Neyse. Raman mana monda kısa. Raman kuşunsun. Mana. Raman. Raman. Senin uyum çok. Samanға gir alıptır da. Tegi saman kaçıyor. Anam beni aydap durup çıkarıp saldım. Senin dilin üşüdü. Benim yerim üşüdü. Ha? Kar seni ötmeyi var. Niye? Seni de löğütmeyi var. Kar nemlinin sileş atar. Hande емес. Kar, sana aşık болып қалыптыр. Саға. 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 Sen solusun da sağa aşık ol kalktır. Sen şuruşun da Sağa. Sen söyle ekensin ben gidin. Ha ben gitmeyeyim şaka. Raman beni kovmuşu da. İyi taza kalkıcı. Jür saman kaçatağız. Yatağız? Kıyım olsa mı kaçatı al? Düğünü таңғаларлық жым-жырт. Бірінші қар жаап жатқан. Раман күндөгүсүнөн эрте ойгонду. О, чоң Кудай, менин улума тоодой өмүр бер. Чоң эне Кудайдан дайыма ушинтип суранат. Атама тоодой өмүр бер. Асман көк-көк. Жер аппак. Раман кар малтап баратты. Ал ушун үчүн эрте ойгонгон.
Men birinci karga iş salam. Birinci karga iş salu abdan göңүлдүү. Men birinci karga iş salam. Men birinci karga iş salam. Men birinci karga iş salam. Men birinci karga iş saldım. Men birinci karga iş saldım. Men birinci karga iş saldım. Ata. Эмне болгонун Роман айтпай койду. Ey bala! Kayakka varasın! Kayakka! Ya! Senin nasıl hiç kimse kaçak? Kayakka varasın diyorum, kayakka! Erke! Başında kaç. Emni alayla birinci suya. Al buğuluktu. Asman tiregen appak çokularına karadı. Adam! Asman'a kararına çekildiğine çık! Asman! Gel! Asman! Taptaza! Asman! Büyük! Abdan büyük! Ошол тоонун ары жагында. Ошол мейкин талаалар жатса керек. Роман азыр өтө эле бийик. Өтө эле бийик чокуга чыгып чоор тарткысы келди. Бирок, андай чоку жок! Ал оюнда гана жашайт. Жок оюндагы, таңдалдын боорундагы урандарга эксиздик көз жүгүртү! Жашасын биринчи ой! Согуш отун тутандыруучуларга өлүм! Адам! Açarım benim anladım kötüydü bana bile koy. Anlasının vardı. Hop 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 hop. Adam bu ne dedim. Adam çık. Ayağıcılık gitti. Ayağıcılık gitti dedim. Açarım. Qanday Роман? Роман жин тийгендей жөнөй берди. Балдар ата атка дага
Cinді адам. Аты жоқ. Bunun atını hiç kim bilbeydi. Бұл адамдың атын соғышқана білсе керек, алдағы ечақ өлген. Роман başka жөнүндө ойлоп баратты. Роман бул адам жөнүндө ойлонуудан коркот. Роман бул адам жөнүндө ойлонуудан дайыма коркот. Түн кирди. Роман менен чоң эне уктоого жатышты. Жашык болма чата. Эртеңетте жашык болчу керек. Түн. Сыртта борон. Терезени черткилейт. Каалга кызыкты чындайтты. Же адамдын үнүнө. Же айбандын үнүнө окшобойт. Деле эч нерсеге окшобойт. Түн. Сыртта борон даре терезени черткилейт. Чоң эне сыйкырдуу түндө жашайт. Фильм үзүлдү. Бул эч качан бүтпөйт. Бүтпөс фильм. Чоң эне көптөн бери күндү көрөлү. Аябай сагынды. Күн чыкпайт. Чоң эненин түндөрү баш аягы жок, түпсүз, кадрсыз кара лентадай.
uçudun mu? Git. Suktayım. Men uktağanıma da layçıl olmadı vata. Git. Az düşünüstü. Atamdı görürsün. Atam düşüme girmey kalganına köp yıl oldu. Git deyim. Git. Annen için. Beni görürsün. Seni görüm. Sen baldarın arkasında sölpelen etip okudan gelatkanda baldarga jetpey gelatkanыңды түш көрөм. Ne oşumda kancan çıkmaz dedim. Birinchide gittin. Anne yarın çıkmazsa çeyim. Kanday okuğanım. Birine ağay. Neyse kişinin suratını görünen jergele tartı veresin mi? Depterinde bir çolo jeri yok da öyle. Vuruşa örç. Şol öyleysin yanaptır. Ata, Oktay mı? Erten okuğa varasın ama. Erten pazar. Oktay. Роман адатындай өзүнүн жеке оюна шуңгуду. Ал оюнда эң эле бийик чокусу элестеп, Лайла экөө чогу чыгып баратышты.
Бүгін жекшемби. Мен Тулайкы жеңелерге барып келейинчи. Ошолорго барып айтайын, келип курт дейсиз, жардам берсин. Алар түзелелі ғой. Өздері келбегеннен кейін емне. Ар күнден өз өкпөтү барып алып. Ассалаумалейкум. Ал ким ата? Терезеден түшкөн күндүн нурлары чоң эненин аппак кардай чачтарына корголоду. Унуктуу буруш менен көзүн көздөп куюлганы келаткан тоголонгон шар сымал тамчы тер күндүн боекторун өзүнө сорду. Автопортретini тартып жатат. Kara geliptir. Emnege süslü gözümüz yok. Başkalarlıkı var. Ne için? İyilap sürüp boşanttım bu. Ye. Gönlünüz yok hele, iyile verdin ne geç gitti. Gün çıktı, çekem cılıdı. Anda emnege, bazı kıynelerin gözü sokur emez. Emi ulu kudayım, süygün pendesine Mehmet Meret olur. Anda sizin oşo, ulu budayınız akmak etti. Oh! Hem tuvaşmaz olan. Annem göre, uşa adamlardan soğuk al, uşalarga çamakta. Albay elle koydum ben, şundaylar soğuk. Şular soğuk bir dişeri. Ata, alar gözüm gördü. Anda olsa aytыңызчы, burada sizin gözünüz, hadi kayra kayra olganda, bir odağı sizde olkana alpar koygan emez. Balasın da ata balası. Balasın da, balasın. Siz bana öz müstüle aytkansın. Emi, men karıgan alçıgan kempir, sençi. Anne alçakan çalma. Kaçıga çıktınız. 15'te. Balasın da, babasın. Barbaymış. Yani hoş ol, özünü attı bilbegen. Demek ki tamaktaşıp benim netim. Barbayım değil. Ben hoşa baş çıkarak bu dairene. İkinci tamaktaşı var. Yine ben barbayım dedim. Ben barbayım, ne barbayım. О, көр Кудай. Ата баланы мындай кыла көрбө. Көр Кудай. Бул жер айылдан кыйла обочо. Эл чалдыбардын бирөө оңуп, шубап койгон. Ушул жерде адам жинди жашайт.
Паңбаш, жүйе қолап келесі да шашпай кетші. Annen sen de atan bolsa, bak öttürük salmaktın, öttürük! 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 Asman açık. Gün. Kar. Göz uyaltan. Düğünü taptaza. Şu bir sen düşünmek bile ne? Daha bir demeler suyuş otken adam da yok. Raman. Raman. Çok! Başka yönünde oyladı. Raman. Çok! Raman. Al adam yönünde oylanудан Çok! korkut. Raman. Al adam yönünde oylanудан daima korkut. Raman. 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 내 ошонда чоң энем жүзүндөгү кайгыны илбеттирмин. үйгө кирери менен көтүшүп жатып алып тамакты деле көңүлүмө барбай турат деп ичпей койдум. адатча көргөн билгендерин айтып берчи ата деп сурагым жок. Bir gana balasın da balasın dedi. Bu neyini balamıyorsun? Бұл түні екеуі сөйлескен жоқ. Менен ең сұлу. Daima қара кесеге құрут құйылады. Gün автопортретini тартат. 3-4 günden beri gelbeydi. Çoğun ene 3 günden beri tınsızdanat.
Gittim. Kayda? Kinoga. Roman kinoga gitti. Чысқақтар, мына сілерге кино. Роман, тоқтасаң өтуің қалды. Өтуің дейсің? Роман, тоқтасаң дейін. Роман, тоқтасаң жоқ іздейміз. Kimsin o sen? Kim іздейсің? Атаңды іздейміз. Мына сағатаңды. Роман бары беришенбейт. Ал ең жақшы көрген адамының оозунан ушундай сөз угам деп ойлогон эмес. Ал бары беришенбейт. Атам айтқан. Адам женденен соғышта болгонуна ишенди. Бул түнү анын түшүнө да соғыш кирди. Чилде чыйкылдаган суу, кызыл өкөштүн үңкүрлүү кызыл таштар.
Bayulunun ürgönü uğulat. Çoğ enesinin bayulunun ürgönün uqpa. Jamandықтың жишаны дегенін естеді. Şu қарығандар бірдемен эле өдірөй беришет деп ойлоду Драма. Анан бардығына жини келди. Өзүнө да, жылдыздарга да. Gün автопортретini tartıp bitelek. Kara kesege kurut kuyulbaganına көп болды. Ал баяғы суық түнді есінен ажырабады. Өкірік бақырық дел олған жоқ. Соғыш даласында өлген аскердей тынч эле қойып қойышты. Эртеси Романды райондук ооруканага жөнөтүштү. Үйдө чоң эне жалгыз калды. Мен эми Марага аз калдым. Чоң эне, ооруп жүрөсүзбү? Seni ömür attan azıp kalpsız.
Bozbay. Ramanım desti öyle. Oktavay çıkalım. Oy, oğlumuz da emki bazarıyla çıkat deyip dur doktorlar. Alбетте kalp. Baykuş balanın oğrusu geç okşaydı. Oşan çıkala. Oşağımdı kişi katarına koşayım deyip yüzeyimdi. Bolbosu. Koymuşsun çoğune. Oğlumuz yakşı adam olup gitti beni. Gün var mı? Var. Var. Yürünüz. Çok. Ben özüm çık. Özüm verem. Özüm çıkar. Sergete ver. Sergete ver. Çoğ ene үйдө жалгыз kaldı. Улуу секунданы күттү. Çoğ ene улуу секунданы чыдамкай күттү. Çoğ ene түшүндө гана жашачу. Анын түштөрү нагыз турмуш. Мына азырда эстен танып баратып, акыркы жолу түш көрүп калууну самады. Аламды чоң өрт каптап келатканын көрдү. Örт kaptap geliyor. Ötürgüle. 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 Адамдын эң акыркы кымбат сөзү өрт. Өрттү өчүргүлө. Адамдын эң акыркы кымбат сөзү өрттү өчүргүлө. Адамдын eң akırkı kımbat sözü örttü öçür. Adamdın eң akırkı kımbat sözü örttü öçür. Öçür. Роман орысынан айығып қайтты. Дайыма ертең менен терезеден түшкөн күн куру тезип жаткан чоң энени таппайт. Gün автопортретин тартып bitпей kaldı. Роман чоң энесинин баштыгынан жалгыз сүрөт таап алды. Чотбаев К. 1942 жыл. Бул adam cindinin özeli.
Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Асыл Набиева эжекебиз 75 жашта. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кубатбек Жусупалиевдин Күн автопортретин тартып бүтөлөк аттуу драмага күбө болдуңуздар. Асыл Набиева